Улуу инсан Кыргыз мамлекетинин мамлекет болуп калыптанышына эбегейсиз салым кошкон. Айтсак, Абсамат Масалиевдин демилгеси менен 1989 жылдын 23 сентябрында кыргыз тили жалгыз мамлекеттик тил болуп жарыяланган. Абсамат Масалиев кол алдында иштеген кызматкерлерине сылык, бирок талапты катуу койгон инсан экенин айтышат замандаштары. Элибизге, журтубузга өзүнүн бир мындай касиеттери менен таанылып калды да. Биринчиден ушунчалык чынчыл киши болгон. Чынчыл. Таза киши болгон. Тазалыгы, анан пакизалыгы, анан ушунчалык жөнөкөйлүгү бул адамдын ушу ким экенин белгилеп турат да. Мен ушу тагдыр буйруп партиялык комитетте иштеп, андан кийин бирге легендарлуу депутат корпуста бирге депутат болуп калдык. Өзүнүн позициясын дайым тууру кармаган. Бирөөгө тууру баа берген. Бирөөгө бир жаңылмам деп, же бирөөнү жакшы көрүп, же бирөөгө бир колдоо көрсөтөм деген бир жакшылык эле болбосо, мындай азыркы кээ бир жетекчилердин кылып аткан жол жоболору ал кишиде жок эле да. Ошонусу менен баалуу деп эсептейм да мен. Абсамат Масалиевдин жөнөкөйлүгү бийликке байлыкка умтулбаганы, анын туулуп өскөн үйүнөн эле байкаса болот. Колунда бийлик турган мезгилде жанында жүргөн жан жөөкөрлөрү атасынын үйүнүн ордуна заңгыраган хан сарай курууну сунуштап киргенде мына ушундай жоопту угушкан. Бул мен үчүн кымбат үй, бул дубалдардын ар бир топурагында атамдын колунун изи калган. Энемдин мени дубалдай сактап келген мерими турат. Мүнөзү туруктуу, оор басырыктуу, өтө сылык, өтө кичипейил, бирөөгө катуу сүйлөбөгөн киши болчу да. А бирок айткан сөздөрү сөөгө жете турган сөздөр болуп калат эле, жакшы сөз. Кээ бир киши жакшы сөз менен эле оюн пикирин баарын билдирип коет го. Жоопкерчиликти абдан катуу талап кылат эле. Биз обкомдун бюросуна, ЦКнын бюросуна барып калганда өзүбүздүн атыбызды да таппай кала турган күндөр да болуп калган мезгилдер болду да. Ошол кишилердин баягы ишке болгон жөндөмдүүлүгү, талапкерлиги, анан кийин мамилеси, адамга болгон кандай болсо дагы ошончо бир топ сылык киши болгон экен да. Анан мына бүгүнкү эскерүүдөгү арман ал кишини президент кылып шайлай албаганыбыз, анын жеңишин сактап кала албаганыбыз. Эгер Масалиев 20-кылымдын аягында Кыргыз Республикасына президент болуп шайланганда, азыр башкача доор курулмак. Анткени ал киши таза өлкө үчүн ичкен ашын жерге койгон чарбачыл инсан эле деп эскеришет замандаштары жана тарыхчылар. Масалиев уткан жеңишин урдатып, президенттик постко бара албай калды. Бул чындык. Ошого катышкандар көбөлөр бул тарыхта саясий баасын алыш керек өзү. Тарыхчылар биз коркпой, акты ак, караны кара деп баа беришибиз керек. Жөнөкөйлүгү, куу, суулугу, жоктугу эмне болду? Жулунбагандыгы анын президенттигин алып болот. Ошол мезгилде уюштуруп түндүк түштүк маселесин көтөрүп интрига кылса болот болчу Масалиевди. Бул саясат. Аны кылган жок. Болуптур деди. Кудай бар деп койду. Ал коммунист болсо дагы тарых өзүнүн баасын берет деп басып кетип калды да. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун демилгеси менен Абсамат Масалиевдин 90 жылдык мааракесин мамлекеттик деңгээлде өткөрүү боюнча жарлык чыгарып, ага даярдыктар башталды. Масалиев кыргыз элинин жүрөгүндө тазалык, абийир жана ар намыстын, жөнөкөйлүктүн символу катары түбөлүк тарыхта сакталып калды. Эркингүл Турдумаматова, Бекмырза Рапидин уулу, Нурзада Колмурзаева, Таңкы Коңгуроо.